Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Адабий окуу сабагынан бүгүн өтө турган темабыз Касым Тыныстановдун «Талага тай өнүптүр» аңгемеси. Балдар, алгач тала жана тай жөнүндө билип алалы. Тала дегенибиз бул дыйкандар ар кандай өсүмдүктөрдү айдай турган кең жер. Ал эми тай бул 1 жашка чыккан жылкы баласын айтат экенбиз. Ал эми 2 жашка чыккандарын кунан деп аташат. Тай кунанды тестер балдар минет экен. Башкача айтканда, жаш балдар. Ал эми жылкы баласы 3кө толгондон кийин аны чоң кишилер да минсе болот экен. 3кө чыккан жылкы баласын бышты деп атайт экенбиз. Бүгүнкү өтө турган темабыз дал ушул жаш балдар мине турган тай жөнүндө болмокчу. Чыгарманы кон коюп угабыз балдар. Талаага тай өнүптүр. Тай алып бер, атаке, деп Абыл көптөн бери атасына айтып жүрүүчү эле. Абылдын сөзүнө атасы көп кулак салбай жүрдү. Бир күнү тай минип жүргөн балдарды көрүп, Абылдын ичи кызыды. Тай алып бер, деп атасына асыла берди. Макул балам, жаз чыксын. Сен мектептен бошогон кезде мен тайыңды даяр кылып коемун. Ага чейин сен жакшылап окуй бер, деди атасы. Жаз чыгып, Абыл мектептен бошоду. Баягы тайды эмне кылдың, атаке? Деп Абыл сурай кетти. Ал тайың даяр, талаага айдап койдум, чоңоюп калды, деди атасы. Талаага кайдан тай өнсүн? Ата мени алдаган экен, деп Абыл жүрдү. Балдар, силерге суроо. Абыл атасынан эмне алып берүүсүн суранды? Атасы эмне үчүн жазды күттү? Талаага тай өнөт дегенге ишенсек болобу? Анда чыгарманы улантып окуйлучу. Жүр балам, тайыңды сугарып, багып келели, деп бир күнү атасы Абылды ээрчитип чыкты. Абыл аң-таң болуп жүрүп отурду. Мына, балам, сенин жорго тайың, деп жаңыдан өнүп жаткан тарууну көрсөттү. Бул таруу, деди Абыл. Тарууну баксаң, күзүндө тай болуп калат, деди атасы. Абыл дале болсо эч нерсеге түшүнө алган жок. Күз болгондо тарууну Абыл өзү орду. Жыйнап кырманга салып бастырышты. Таруу кап-кап болуп калды. Бозочулар анын баасын асманга чыгарып жиберишти. Койчуман 2 кап таруусун бир тору жорго тайга сатты. Мына балам, баягы талаага айдап койгон тайың, деди атасы. Талаада тай өнөрүнө Абыл ошондо ишенди. Мына балдар, аңгеме аягына чыкты. Эми силерге суроо. Талаага тай өнөт бекен? Дагы эмнелер өнүшү мүмкүн деп ойлойсуңар? Ал эми Абыл ата мени алдаган экен дегени туура бекен? Абыл талаада тай өнөт дегенге качан ишенди? Балдар, силерге тапшырма аңгемени өз алдыңарча окуп чыгып, ушул суроолорго жооп бергиле.